башташады ошо үйдөн да. Анан мугалимдер укутат, алар билим берет. Тарбияны ата эне бериш керек. Биздин ушул ата бабаларыбыз да китепти окуп, анан ошо макалдаштырып, анан ошо балдарды тарбиялоодо эле да. Барактап окуган менен электрондук окугандын кандай өзгөчөлүгү, кандай айырмачылыгын байкадыңыз? Ал эми китеп бул өзүнчө башка нерсе да. Жан дүйнөбүзгө дагы азык керек экен да. УТРК Баткен телеканалынын эфир саатын сандык көрсөтүүсү менен улантабыз. Амансыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Пирматова Топчугүл Масеитовна. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, өзүңүз жакшыбы? Иштеп атасыңарбы? Рахмат, жакшы. Топчугүл Масеитовна, айтсаңыз, ушу мен билгенден сиз көп жылдардан бери ушу облустук китепкананы жетектеп, китеп тармагында калкка кызмат көрсөтүп келесиз. Ушул учурда ушул облустук китепканада жагдай кандай? Бүгүнкү күндөгү жагдай облустук китепканада жаман эмес, жакшы. Ошо ишмердүүлүктү улантып атабыз. Өзүбүздүн ишибизди аткарып атабыз. Өзүбүздүн колубуздан келген иштерди, ошол китепканалык иштерди жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо китеп менен ошол маалымат борбору катары, анан ошол китептерди окутуу, китеп маданиятын үйрөтүү менен ишмердүүлүк кылып келебиз. Китеп фондуңуздар кандай, анан кантип ошо китеп фондун толуктап келесиздер? Биздин китеп фондубуз быйылкы жылды айтып кетсем, ушул быйылкы жылы министрлер кабинетинин 624-түнчү тескемеси менен мындай ар бир область боюнча китепканаларга инвентаризация жүргүзүлдү. Бул инвентаризация биринчи айылдык китепканаларга жүргүзүлдү. Андан кийин биздин райондук, шаардык, анан областтык китепканалардын фондуларына жүргүзүлүп, бул ушул китепкана жаралгандан бери ушул китеп фондун толуктоо эле жүргүзүлүп келген да. Анан мынандай инвентаризация кандай десем, азыркыдай эмес, мынандай толук мынандай жыртылган, окууга жараксыз болгон гана китептер чыгып келсе, азыркы ушул учурда биринчи жолу китепканалардын фондун актуалдыгын жоготкон китептерден тазалоо жана мындай жыртылган, ошол тытылып окууга жараксыз болгон китептерден деп физикалык жактан эскирген китептер деп туруп эки түрдө чыгардык. Анан китептерди толуктоо бизде ошо китеп палатасынан, министрликтен толукталып турат. Алар бизден ошо туру кайсы китептерди жылдын ошо баштан алабыз биз окурмандардан. Окурмандар кайсы китепке муктаж. Ошол боюнча биз маалымат берип турабыз министрликке. Ошо министрлик, маданият министрлигинен анан ошо бизге керектүү китеп менен бизди камсыз кылып китеп фондубузду толуктап келет. Эжеке, жана сөзүңүз айтып калдыңыз, актуалдуулугун жоготкон китептер деп. Кандай китептер убакыттын өтүшү менен актуалдуулугун жоготот? Мисалы, китеп мурда китептер келген, анан ошол китеп фондун мындай эски болсо дагында, мисалы 50-жылдагы китептер болгон, 60-70 жылдарда китептер, анан мисалы ошол история мындай кипесес деп болгон, анан ошо революция маалындагы китептер болгон, анан алардын бүгүнкү күндө маанилүүлүгү, ошо актуалдыгын жоготкон да. Анан өзү мындай эскирген, анан мааниси биздин бүгүнкү күнгө дал келбеген китептер да. Мына ошондой китептерди. Анан мисалы кээ бир китептер бизге ошол китеп фонду толукталган мезгилде, мурда да эми 60-70 жылдарда кандай десем, маанисине карабай эле
ошол мындай бүгүнкү же болсо кечээги күндө дагы ушулар керекпи дегендей мындай кабыл албай эле ошо фондду толуктап койгон учурлар болгон да. Мындай китепти көбөйтүп эле болуп келген да. Ал эми бүгүнкү күндө башкача саясат жүрүп жатат азыр. Мисалы мектеп окуучулары ошол эски китептерди сурабайт. Сурамжылоо аз. Анан талап жок. Азыр башкача талап. Ошо талапка ылайык мындай китеп полкаларын толтуруш керек болуп жатат да, жаңы китептер менен. Ошо келген китеп окурмандар кызыгыш керек. Ошолордун кызыгуусу менен, ошолордун талабы менен толуктоо бүгүнкү күндөгү биздин ошо милдетибиз да. Ошондуктан заман агымына жараша. Анан ошон үчүн ошол мурдагы эски китептерден тазалап, актуалдыгын жоготкон, анан сесикалык жактан эскирген деп, анан ошо китеп полкаларындай окулбай эле мындай эмени ээлеп турат десем болот да. Мына ошолорду чыгаруу боюнча тескемеде жазылган да. Ошо тескемениндеги эме боюнча чыгардык биз. Айтсаңыз эжеке, эми ушул деги эле кыргыз наркында, кыргыз салтында билимге, илимге жогору баа берилип, китепке дагы өзгөчө, китеп окууга өзгөчө маани берилип келген. Ошо кыргыз наркында китепке болгон мамилени кандай сыпаттайт элеңиз? Эми кыргыз салтында китепке болгон мамиле биздин ушул ата бабаларыбызда китепти окуп, анан ошо макалдаштырып, анан ошо балдарды тарбиялоодо эле да. Анан ошо китепти өздөрү даан окуп, газета, журналдарды окушуп, анан ошо мындай биздин өсүп келе жаткан мындай жаштарга дагы урпактарыбызга мындай калтырып кете тургандай бир жакшы сөздөрдү калтырышкан, маанилүү, ушуларга азыркы күнгө чейин керек болсо өмүр бою урпактан урпакка уланып кете турган улуу сөздөр, баалуулуктар менен мындай баалаймын да. Ошо китепте бардык баалуулук бар. Китепти окуп, ошол китептен алышат да. Мисалы китеп туура жазганды дагы үйрөтөт. Китеп туура сүйлөгөндү үйрөтүп жатат. Китеп тарбиялап жатат дегендей, биздин ушул улуу окумуштуулар, биздин улуу жазуучулар, жаратмандар ушундай жакшы сөздөрдү, жакшы адамга тарбия бере турган чыгармаларды жаратып, бизге калтырып кеткен. Мына ошолорду улантуу биз дагы аздептеп кийинки муундарга өткөрүү биздин ошол бүгүнкү күндөгү эң негизги милдетибиз ушул да. Биздин ушу улуттук наркты кармап турган ушул баалуулуктарда. Биз ошо баалуулуктар менен улуттук наркыбызды, улуттук салтыбызды кармап келе жатабыз. Ким болсо, мисалы, барат бизге китептен окуганы барат, ошо кандай салттар болгон экен билбей калгандар да. Анан улуттук нарк деп жатат. Бул улуттук нарк деген экен. Ошондой бир барышат окурмандарчы. Анан ошол жерде бизде маалымат берилет, китептерди беребиз. Кайсы жерде, кайсы китепте бар экенин айтабыз, кайсы бөлүмдө ошол китеп тургандыгын көрсөтөбүз. Китепканачылардын милдети ушул. Эшке ушул адамдын инсан болуп калыптануусунда китептин орду, мааниси канчалык? Адамдын инсан болуп калыптануусу үчүн мисалы мен китепсиз эчтекени мындай элестете албайм. Бул өтө мындай инсан үчүн керектүү китеп. Эң биринчи ушул китеп деп мындай эсептейм да. Бардыгыбыз ошо китеп окуп, ошо китептен өзүбүздүн сабаттуулугубузду жойгонбуз. Убагында ошо өзүбүзгө белгилүү болгондой 4000 жыл ошо кылымда, 4-кылымдарда да ошол китептердин мындай пайда болуу эмесинде дагы, калыптанышында дагы ушу жазуу түрүндө да, биринчи ооз-эки түрүндө өнүккөн, андан кийин жазуу түрүндө, ташка жазылган, папирос түрүндө жазылган, андан кийин пергамент деп мынандай жаныбарлардын терисинен жасап ошондой нерселер менен акыры анан бүгүнкү күнгө мынандай станоктордун, Гутенбергдун станок ойлоп чыгып, ошол китепти кантип чыгарыш керек деп калыптандырып, анан ошого жазып, бизге ошондой нерселер аркылуу келди да. Бүгүнкү азыркы заманда болсо, ошо китеп окуу
менен мындай кандай эч бир мындай китеп окубаган адам жок деп мындай элестетим да мен. Анан билемин дагы себеби китепти ошо мектептен мугалимдер жөнөтөт. Окугула китепти деп. Биздин балдар дагы ошол китеп менен тарбия алып жатат. Анан азыр электрондук форматка жеттик. Китептер дагы аудио, видео болуп электрондук форматка жеттик. Мунун дагы өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Ал китеп бул өзүнчө башка нерсе да. Башка дүйнө, өзгөчө ушу жазуучулардын көркөм чыгармаларын окуганда кадимкидей ошол каармандарга кирип сүңгүп, ошол терс каармандар болсо кыжырын кайнап, ошондой болбогонго бала кезден эле анан ушундай бир жакшы жумуштар жасап тарбиялайт да, жакшы нерселерге тарбиялайт. Жаман адаттардан ошо китепти окуганда ушундай жаман адат адамга мынандай терс таасири бар экендигин кайсы гана окуган окурман болбосун туят да өзү. Анан айтылып келет го, адам баласында дейт, мынандай жан денеси, анан эт денеси болот деп келет да. Мына ошол биздин эт денебизге нелер керек? Кийим-кечек керек, тамактануу керек. Ошондой эле биздин ошо жан дүйнөбүзгө дагы азык керек экен да. Бул азык руханий азык. Бул китеп окуу, кино, театрлар, кино, ушундай оюн-зоо, көркөм нерселер дагы бул биздин жан дүйнөбүздү азыктандыра турган азыктар да. Ошолордон биздин ушул китеп окуу өзгөчө деп баалайбыз. Өзүбүз же китепкана ачык катары ушундай баалайбызбы? Мен ушундай китепке өтө биринчи баалуулукту китепке берем да. Мисалы театр дагы бир нерсе изденсе бизге келишет. Ыр жазгандар дагы келишет. Обон жазгандар дагы келишет ошо ыр саптарын издеп. Ушундай китепканадан табышат да, ошондой бир керектүү нерселерди. Ошон үчүн жан дүйнө азыгы дейт да. Китеп жан дүйнө азыгы, китеп билимдин, жашоонун булагы десек дагы болчудай экен. Болчу эми жана сөзүңүздү айтып калдыңыз, ааламдашуу доорунда электрондук китептер, эми ошол китептин жытынчыда барактап окуган менен электрондук окугандын кандай өзгөчөлүгү, кандай айырмачылыгын байкадыңыз? Электрондук китептер чыгып атат, аудио китеп бирөө окуп берип жатат, бирок мындай китептин ошол окуп өзүң көзүң менен ошону окуганга жетпейт. Анан электрондук китептерде мына китептеги бардык барактагы жазуулар камтылган эмес да. Мисалы калып кеткени бар. Чыңгыз Айтматовдун мисалы Жамила повеси ошол китептен окусаң башка, ал электрондук эмеси кичине мындай кээ бир жерлери калып кеткенин көрдүк да Ушундай жерлери бар айырмачылык. Анан электрондук мындай да адам мындай карап отура бергенде көз ооруйт. Ал китепти окуганда көз оорубайт дагы. Китептен окуган нерсең мына биздин ушу мээге да башкача таасир этет чындыгында. Электрондукка караганда электрондуктагы мындай кээ бир учурда жакшы, албетте. Жаман жери жок. Бул дагы заман учурда, мына азыркы заманбап нерсе. Бирок китептин эч качан мындай баркы мааниси түшпөйт деп ойлоймун да. Бул мындай түбөлүк кала турган нерсе да. Ошон үчүн китепти окуп, мындай отуруп ойлойсуң да, ушул китепти жазган жаратман жөнүндө дагы ойлойсуң да, канчалык идеясы, канчалык ойлонуп, канчалык көзүнүн нуру кеткен, канчалык убактысы кеткен. Ушундай нерселер менен жаралганда бул китепчи адамдын бир кандайдыр ошо жаратмандардынчы бүт нерсеси бар да анын ичинде. Мүмкүн жазып отуруп өзүм да ыйлагандыр, көз жаш дагы бардыр дегендей да. Ушунчалык бир жаратмандардын жан дүйнөсүнөн пайда болгон, ошонун келип башкаларга ошо осуят катары калтырылып аткан бул китеп. Анан ошону эле электрондук варианты чыгып атат да азыр Бул кээде китеп жетишсиз болуп калганда, кээде мындай окурмандарга дагы мисалы бир окурман келет,
бир сабак өткөндө ошол программада бар китепти ким биринчи кайсы мектептен келсе алып кетип калат да. Жетишпей калган учурлар болот. Мына ошондой электрондук вариантын дагы беришке туура келет. Бул дагы пайдалуу эле нерсе да эми. Ушундай. Топчугул Масеитовна айтсаңыз, мына учурда ааламдашуу доорунда биз материалдык байлыкты жогору коюп, баягы руханий жан дүйнөбүздөгү, анан китепке болгон мамиле кандай, ушуну кандай баалайт элеңиз, кандай ой пикир айтат элеңиз? Мен мындай азыр учурда мурда бир убак болду, мезгил болду да. Ошол китепке эч ким кайрылбай калган мезгил болду. Көрсө ошол мезгилде адамдардын мындай эт эмеси денесичи ошол мындай кичине жетишсиз болгондой да. Анан ошол эт денеси менен эле убар болуп калгандай мезгил болду. Андан кийин адамдар мындай китепке кайрадан кызыгуу башталды. Анан буга эми албетте биздин мамлекет мындай жогору жактан ушундай жакшы мындай эмелер көтөрүлдү, кайрадан китепке сүңгүп кирүү башталды дегендей, бүгүнкү күндө мен китепти окубайт деп эч кимге мындай эме кое албайм да. Азыр учурда китепти сураган көп. Биздин студенттер барып жатат же ушундай окурмандар көп болдубу билбейм. Мындай илимий жактан эме болгондо, мисалы мынандай университеттер бар, колледждер бар, лицей бар, мектептер бар дегендей, ошондойдон билбейм бүгүнкү күндө китепканага окурман арбын шүгүрдей турган жакшы, баарысы мындай катышуусу дагы жакшы, мындай тынбай барышат, окуу залында отурушат, санариптик борбор бар, компьютер пайдаланганы барышат. Ал жерде санариптик борбордо бардыгы акысыз пайдаланышат. Анан ошондуктанбы мындай бүгүнкү күндө жакшы да. Анан балдар бөлүмүндө дагы көп ушундай окурмандары. Себеби балдарды 0 жаштан 6 жашка чейинки борбор иштейт. Ошол жерде кызыктырып, окутуп, эки китепканачы дайыма ошолор менен алектенет да. Мына ошон үчүнбү эми бул жерде негизи китеп окурмандарды тартуу ошол жерде иштеген ар бир кызматкердин милдети да. Анан ошолор жакшы мындай ошолорду тартышканда ошондо анан окурман тартылат да. Мисалы кээ-бирде мындай бизде эмелер мындай иштегендер саат эртең менен келип ишке кирип кетет, кечинде чыгат, анан китепкана ушул мезгилде жабылып калат дегендей, анан китеп окугусу келгендер бар да. Анан биз ошолор үчүн мобилдик тейлөө уюштурганбыз, барабыз. Анан үйдө кээ-бир мындай карыялар дагы, пенсионерлерибиз бар суранган. Аларга да алып барабыз. Ошондой мобилдик тейлөө менен дагы иштейбиз. Анан эми мындай окурмандардын канчалык китепканага тартылуусу, көбөйүүсү бул бизге ошончолук жакшы да. Ошо убактысы жетишпей калгандыктан мүмкүнчүлүк жаратабыз. Анан мындай ар бир ишканага ошолорго мындай келишим менен алып барабыз. Ошол анан бардыгыны барып жазышат, ошондой формулярга. Анан аларды кайсы убакта мындай телефондорун өзүнүкүн берет, алардыкын алат дегендей да. Анан китепти окуп бүткөндө кайра барып китепти алмаштырып беришет. Ошондой тейлөө бар. Топчугул Масеитовна, айтсаңыз эми эгер сиз өзүңүз кайсы жанрдагы китептерге көбүрөөк кызыгасыз, анан бир күндө ошол кээде бир күндө мынча барак китеп окушум керек деп өздөрүнө пландагы кое алышат эмеспи? Сизде кандай? Мындайда бизде бир китепти баштап алсаң, ошол китептичи сүңгүп киргенден кийин ошону мындай бүтүргөнгө эме кыласың да. Мисалы окуп койгон китепти дагы кайра окуганда мурдагы мектепте окуганыңда башка маани бергендей, азыр окуганда дагы бир башка бир өзгөчөлүк маанилерин туямын да. Эми көркөм адабиятка көбүрөөк эме басым жасаймын албетте. Бирок бардык эле жанрга кызыгамын өзүчү, бардык эле жанрга.
китепканада иштегенден кийин ошол мен эми китепкана боюнча өзүм адисмин да, ошо окуп келгенмин да. Анан ошол окуган мезгилде дагы бизди мындай окутуп эме кылганда ошол ар бир китеп, мисалы китеп болуп эле алып барып тизип койбойбуз да. Бизде ошол китептин 99 бөлүмү бар да. Бөлөбүз ошогочу. Ошо жанр дегендей да. Мисалы көркөм адабияттар деп кыргыз жазуучуларынын чыгармалары кыргыз тилинде, орус жазуучуларынын чыгармалары кыргыз тилинде, орус тилинде, чет элдик жазуучулардын чыгармалары орус тилинде, кыргыз тилинде болуп бөлүнөт да булар. Анан келип туруп биздин мынандай өзүбүздүн тармактар бар. Илимдин тармактары бар да. Ошо илимдин тармактарында мисалы марксизм, ленинизмден башталган да. Андан табият тануу, ошол эле табият таануудан анан биздин техника, айыл чарба, медицина, ушулар баардык тарыхыбыз, саясат, ушул укук коргоо баардыгы келип ошол тармактарга кирип, анан китептер ошо тармак боюнча кармай берип, окуп жатып эле укук боюнча да окуп кете беребиз. Ал кызыктуу нерсени анан ошону бир койгондо эле кийин ошол жерди мисалы мен башчы катары аралабай койбойм да, китепке кирем да, абонемент деп коебуз, абонемент деп коюлат. Анан балдардыкы болсо өзүнчө жомоктор, ырлар, балдар үчүн көп нерсе бар да. Анан мындай оюн түрүндө ошол оюн аркылуу балдарды үйрөтүү деп ушундай бир оюнчуктар дагы бар да. Анан ошол ар бир нерсе өзүнүн ошо тармагы боюнча окутулат да. Анан барган окурмандарды дагы биздин китепканачылар мына ошо тармактар менен тааныштырып, бул жерде бул китеп турат дегендей, мындай ошол абонементке киргенде эле кызыктуу бир дүйнөгө киребиз да. Башкача бир ааламга Ал жерде баардыгы бар. Кайсы жанр болсо баарысын көрөбүз. Мынакей улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов деле апасы жөнөкөй аял, бирок элдик оозеки чыгармачылык менен анын кулагына күнүндө айтып берип, анын кулагына куюп жан дүйнөсүнө, анан келечекте бир чыгаан дүйнөнү дүңгөрткөн жазуучу болуп чыкты. Деги эле сиз ушул баланыга кечинде жатаарда кызыктуу жомоктордон окуп берүү, китеп окуп берүүнүн маанилүүлүгү кандай? Бул өтө маанилүү да, баалуулук бул. Эң бир маанилүү нерсе ошол. Ошондуктан кээде отуруп мен айтам да, ошо китепти окуңар келбесе дагы ушу кармагыла дейм да балдарга. Ал тикте отурсаңар дагы, сүрөтүн көрсөңөр дагы, балдардын алдында кармасаңар, ошол бала ошону китеп окуш керек экен деп балага мындай кичине болсо дагы сезим пайда болот да. Анан жомок айтып берүү бул өзүнчө дагы. Бул илгертеден эле баардыгыбызды мисалы ошол оозеки айтылган жомоктор менен, оозеки айтылган ырлар менен тарбияланганбыз да. Анан макал менен. Менин апам, өзүм апам жөнүндө айтсам, дайыма макалдашып сүйлөйт эле да. Кандайдыр бир нерсеге купулуна толбой калса, өзүң өлмөйүнчө жаназага жалчубайсың деп калат эле да. Десе, Кудай тооба, бул кандайча экен деп. Кийин түшүндүм, ошол нерсеничи эми өзүң аралашып, өзүң кылбасаң, көңүлүңдөгүдөй болбойт экен да дегендей да. Караңызчы. Анан кайтарганың беш эчки ышкырыгың таш жарат депчи. Ошол дагы бир кандайдыр мааниси терең да. Ошол илгери ушундай нерселер менен биз тарбияланганбыз да. Анан мындай отурганыбызда бизди ошо ата-энелерибиз адепти, азыркы биз окутуп аткан адептүүлүк боюнча да, мисалы тамакка отурганда жеп ичүү адебин үйрөткөн экен. Ал колуңа нанды кармап, оозуңа минтип турбагын, анан чоң тиштеп алып, минтип эме кылбагын дегендей, ушул адеп да. Анан өзүңдүн алдыңда эле чоңдор турганда биринчи тамакка эме кылбагын, умтулбагын деген, булар баардыгы адеп болгон. Анан жолдо кетип атканыбызда да тарбиялайт эле. Минтип эмеңди, башыңды ылдый кылып баспагын, фигураң бузулат дегенде, жанан фигурасы бузулуп калат экен депчи. Анан басканда кыз бала деген чоң-чоң арымдабайт. Мына булар баардыгы бизге көрсө ата-энелерибиз ошо ар бир отурган турушубуз боюнча отурганыбызга чейин айтат эле да. Кыз бала жыйнап отурат дегендей да. Ушулар баардыгы бизге ушул мезгилде
алган тарбия адебиз экен да. Азыр биз эми ушуларды жаштарга мындай өзүбүз да кээде жакшы түшүнбөсө китептен окуп берип атпайбыз ошо адептичи. Мына китепте адеп бар экен. Эми ошону окуткандан көрө айткан адамга таасири көбүрөөк. Таасирдүү болот да. Мына адеп, мына тарбия дейбиз. Адеп. Ошол адептердин биздин ата-энелерибизден ошо мурда ата-энелеринен алып келип сактап анан бул жерлерибизде да. Ошондой мисалы бизден илгери окуткан мугалимдердин ырларын, тамсилдерин, жумуктурун азырга чейин бар да биздин эсибизде. Ошондой нерсе экен да. Караңыз дейм, кыргыздын ушул 1000 жылдык турмуш тажрыйбасынан алганда макал лакаптарды эле карап көрөлү. Фразеологизм, өтмө маанидеги сөздөрдү жигитке 70 өнөр аз кылат, кызга 40 үйдөн тыюу, кызды үйдө кыл жатпайт, келинди үйдө күл жатпайт деген Караңызчы, мына ушундай сөздөр менен эле тарбияга чакырып, тарбиялап коюшкан. Сиз мына бактылуу энесиз, тайэнесиз десем болот. Кыздарды тарбиялап чоңойтуп, анан ушул өзүңүздүн жашооңузда ушул жомок окуп берип, китеп окуп берүү, анан балдарыңыздан колдондуңузбу, пайдаландыңызбы? Ооба, колдондум. Мен дайым китеп анан отуруп турганда азыр неберелериме чейин ошол адеп боюнча айтып отурам да. Бирөөсү 3 адеп айтсам, бирөөсү кирип калат эмесине деп, ошону кайталай берем. Анан жомок макалдарды көп айтам, айттырамын аларга дагында. Илгерки мындай азыр барган сайын кээ бир макалдарыбыз эскирип кетип атпайбы мындай. Эмеге оозго алынбай да. Ошондой мындай калып кеткен биздин ата-энелерибизден уккан макалдардычы кайра эскерип кээде жазып коем да. Ушулар барып эмеде калып калбасын депчи. Анан жомокторду айтып беремин. Дайыма мындай жакшы ошолорго таасир кыла турган. Кээде өзүм ал жаттап алган жомоктордон айтып берем аларгачы. Отуруп алып айтып. Эми Топчугул Масеитовна айтсаңыз, мына ааламдашуу доорунда азыр көбүн эсечи маалымат булактары аябай көбөйүп кетпедиби? Анан көбүн эсе жаштардын ушул телефондо күн өткөргөнү, телефондо убактысын көбүн карап көрсөңүз, ушул тамак ичип атканда деле ар бири телефон кармаган, үй бүлөлөр кездешет. Ушу баланын тарбиясында, инсан болуп калыптануусунда ушул канчалык таасири болот деп ойлойсуз да? Бул деген терс таасири дагы көп да. Айрыкча ошо тамак ичкенде ошо ата-эне дагы телефонун ушундай жаныдай көрөт, жанына алып барып отурат да. Анан эртең менен турганда дагы ошо телефонун издеп койгонот да. Мурда андай болгон эмес да. Мурда ошо тамактанганда баласы кантип тамак жеп атат экен, кандай мындай ошонун эмесине көз салат эле ата-энелер. Эми азыркы күндөгү эң каталык ушул деп ойлойм да. Эми телефонду кармасын, керектүү маалда бул телефондун дагы мындай жакшы жактары бар да. Мисалы алысты жакын кылат. Мындай кээде мындай бир нерсе кабар, анан кабарлашканың, узактагы балдар менен сүйлөшүп турганың булар деген жакшы нерсе телефондогу. Ал эми телефондогу терс нерселер дагы көп. Балдар жаман оюндарга кирип кетип жатат. Ошон үчүн ата-энелер ушуга сарасеп салыш керек да. Дайыма. Ушундай эми калбаш керек. Ал өздөрүнүн ошол телефонго эле өңүлүп, ушундай баласына мындай сарасеп салбай, кандайдыр бир жаман нерсеге балдар кирип кеткендигин угуп атышат, көрүп атышат да. Эми ушул эле телефондон окуп атышат ошолорду. Ошон үчүн ушунан этият болуш керек да. Эң бир этияттык нерсе ушу. Баланы тарбия алуусуна ата-эненин үйдөгү өтө эмеси салымы зор да. Анан мектепке барганда мугалимге дагы жасаган мамилеси боюнча ошолорго эстетип, ошолорго акыл насаатын айтып туруш керек үйдөн. Ата-эненин милдети ошондой. Бала качан өзүнүн жолун таап, анан өзү акылы толуп, ушундай эмеге кирип кетмейинче ошолорго ата-эне көзүнүн тирүүсүндө айта берет. Биздин ата-энебиз айтат эле да, балдар алы чоңойсо дагы бизге бала бойдон калат экен деп айта беришет да. Бардык биздин кандайдыр бир кемчилигибиз ошо ата-энелерге көрүнөт да, орус союпчу.
Ошон үчүн ата энелер ушундай нерседен өздөрү биринчи сак болсо жакшы болот. Ушундай отурган турганы, эми китеп окуганда дагы текшериш керек. Ал кайсы сабак берилди, жок дегенде балага жарым саат көңүл буруусу зарыл да. Анан мындай тамактануу мезгилинде же бир нерсе жумшап иш кылган мезгилде сөзсүз ушуга көңүл бөлүп балдардын тарбиясына да, бул деген тарбия да. Тарбия башаты ошо үйдөн да. Анан мугалимдер окутат, алар билим берет. А тарбияны ата эне бериш керек. Чоң рахмат, Топчугул Масыйтовна, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келди. Сизге ыраазычылык билдирели, убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн. Рахмат силерге дагы ушундай дайыма ушу мындай силердин эфирди көрөмүн, кызыгып, себеби жакшы нерселер чыгып атат. Силер дагы ушу мындай ушундай тарбия эмесинде бизге окшогондордон ушундай жакшы мындай нерселерди алып, ал элге да мындай жарыялап турасыңар. Бул дагы ушу биздин элде кандай жаңылык болобу, башка болобу, ушуну элге жарыялап келген эң бир эл үчүн, ошо заман үчүн эми ошо силерден ат турабыз да, ошо силерди көрүп кызыгабыз, силердин эмеңер бизге жагат. Рахмат силерге дагы, ишиңерге ийгилик, ишмердүүлүгүңөр арта берсин. Рахмат. Кадырман көрөрман, ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Пирматова Топчугул Масыйтовна, Баткен облустук китепканасынын директору бүгүн бизде конокто болду. Берүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки берүүдөн амандыкта көрүшөлү.